Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн ТТКны сагынан ден соолук темасын өтөбүз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты ден соолукту чыңдоо жана сактоо жөнүндө түшүнүп алсаңар, өздүк гигиенанын сактоо жолдорун үйрөнсөңөр, биз бүгүн сабагыбыздын максатына жетебиз. Маанайыңар жакшыбы балдар? Дайыма жылмайып жүргүлө. Анда сабагыбызды баштайбыз. Бекем ден соолук бул байлык. Ага сөзсүз түрдө кам көрүү керек. Эгер сен ар дайым спорт менен машыгып, өздүк гигиенаны сактап, туура тамактансаң, ден соолугуң чын, көңүлүң топ, ар дайым оорулардан алыс болосуң. Күнүгө эртең менен физикалык көнүгүүлөрдү жасап, спорт менен машыгып туруу керек. Ошондой эле өздүк гигиенаны сактоо керек. Биз денебизди дайыма таза кармашыбыз керек. Ошондо бизге эч кандай оорулар жукпайт. Ал үчүн биз өзүбүздүн жеке гигиенабызды бекем сакташыбыз керек. Гигиенаны кантип сактоо керек? Үйгө киргенде дайыма кир кийимибизди таза кийимге алмаштыруубуз керек. Ар дайым сырттан келгенде, тамак алдында, дааратканадан кийин колду самындап жууп туруубуз керек. Ошондой эле бат-баттан денебизди жууп, таза кармашыбыз керек. Тишибизди таза жуушубуз керек. Ошондой эле ар бирибиздин өзүбүздүн жеке щеткабыз болушу керек. Тарагыбыз болушубуз керек. Ошондой эле өзүбүздүн сүргүбүз болушубуз керек. Түшкүргөндө же болбосо жөтөлгөндө дайыма оозубузду бет арчы менен жабуубуз керек. Себеби башкаларга дагы жугузуп коюшубуз мүмкүн. Ошондой эле туура тамактануубуз керек. Туура тамактануу үчүн бизге пайдалуу азыктар керек. Витаминдүү тамактарды жешибиз керек. Чийки бышкан тамактарды жебешибиз керек. Балдар, зыяндуу тамактарды да жебешибиз керек. Ал зыяндуу тамактарга кайсылар кирет? Ден соолукту туура сактоо үчүн дагы эмне кылуубуз керек? Азаматсыңар балдар, туура тамактанып, дайыма спорт менен машыгып, кыймылда болуусу керек. Бул сүрөттөн балдар карагылачы, кимиси туура сактап атат? Азаматсыңар. А силер болсо балдар кайсылерди туура сактайсыңар? Үйгө тапшырма. Ден соолукту сактап жана гигиенаны сактоо керек. Ошол жөнүндө түшүнүп айтып бересиңер. Азаматсыңар балдар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.